Кыргызстандын жогорку окуу жайларына тапшырган абитуриенттер милдеттүү түрдө мамлекеттик тил боюнча тест тапшырат. Каракол шаарында Түштүк Кореядан келген дарыгерлер делегациясы Ысык-Көл облусунун тургундарына бекер медициналык кызмат көрсөтүүдө. Мен бүгүн Кореядан врачтар келди деп угуп ошого келгем. Келсем аябай жакшы, бүт баары список менен кирип жакшынакай кирип көрүндүк. Эми айдоочулар түмөн түйшүктү жеңилдеткен түндүк мобилдик тиркемеси менен унааны кайра каттап алса болот. Биздин унаа мамлекеттик мекемесине келбей эле алыстан жумуштун отуруп алып телефонунда түндүк деген приложениеси болушу керек. Сатуучунуку да, алуучунуку да. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Жанара Алмазбекова, саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров Дубай шаарында өтүп жаткан 10-чу дүйнөлүк өкмөттөр саммитинде баяндама жасады. Мамлекет башчы сөзүндө саммитке бириккен Араб Эмираттарынын президенти Мухаммад бин Заид Аль Нахаяндын чакыруусу менен келгенин белгилеп, саммиттен 10 жылдан берки жетишкендиктерине токтолду. Ошондой эле жакынкы чыгыш аймагынын тарыхын козгоп, дүйнөлүк билим казынасын байыткан зор цивилизациялардын ордосу болуп келгенин, ага Рази, Табари, Бухари, Хорезми, Ибн Сина сыяктуу даанышмандар салым кошконун баяндады. Аны менен катар өзүнүн бийликке келгенге чейинки өлкөнүн абалын сүрөттөдү. Ага улай ар биринде көрүлгөн чаралар жана жетишилген натыйжаларга кенен токтолду. Атап айтканда мамлекеттик чечимдерди кабыл алуунун жана аткаруунун бардык процесси бир жерге топтолгонун, ал өкмөттүн ишин жакшыртканын белгиледи. Ошондой эле коррупция менен күрөшүү, экономиканы көмүскөдөн чыгаруу чаралары көрүлүп жатканын белгиледи. Анын натыйжасында салыктык түшүүлөр көбөйгөнүн билдирди. Кымбаттуу достор, бүгүнкү күндөгү тез өзгөрүп жаткан эл аралык кырдаалда чакырыктар менен коркунучтар эбак эле улуттук чегарадан чыгып кетти. Климаттын өзгөрүшү болсун, терроризм, экстремизм же энергетикалык жана азык-түлүк коопсуздугу болсун, бул коркунучтар кулачын кеңири жайды. Мындай шарттарда кандайдыр бир натыйжалуу чечимдерди табуу үчүн күч аракеттерибизди бириктирүү зарыл. Жамааттык жоопкерчилигибиз талап кылынат. Оомал төкмөл мезгилде Кыргызстан өзүнүн өнүгүү жолун издеп, өнөктөштөрү менен кызматташып, эл журтунун татыктуу жашоосун камсыздап берүүгө умтулуудабыз. Ошол эле маалда региондук жана эл аралык коопсуздукка, туруктуулукка, ошондой эле дүйнөлүк экономикага терс таасирин тийгизген дүйнө жүзүнүн булуң бурчунда болуп жаткан окуялар бизди терең тынчсыздандырууда. Бул өңүттөн алып караганда бүткүл дүйнөлүк өкмөттүк саммиттин ролу зор экенин жана анын мааниси мындан ары да арта тургандыгын белгилөө менен сөзүмдү жыйынтыктаймын. Саммиттин урматтуу катышуучулары менен меймандарына натыйжалуу талкуу жүргүзүү жана албан ийгиликтерди каалаймын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Thank you, Your Excellency, for this main address. Иш сапарынын алкагында президент New Parts Partners компаниясынын башкаруучу директору Томас Кехель менен жолугушту. Аталган компания медициналык биологиялык илимге инвестиция салуу менен алектенген венчурдук фирма. Мамлекет башчы энергетикалык сектор инвестиция үчүн узак мөөнөттүү артыкчылыктуу багыт катары аныкталгандыгын, Кыргызстанда эң келечектүү жана экономикалык жактан пайдалуу болгон энергетика тармагын инвестициялоого мыкты мүмкүнчүлүк бар экендигин баса белгиледи. Өз кезегинде Томас Кехель биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кыргызстан менен реалдуу кызматташууга даярдыгын жана ниетин билдирди. Ал өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун кызыгуу менен изилдей турганын кошумчалады. Ысык-Көлдө мыйзамсыз бактарды кыюу фактылары аныкталды деп билдирет Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясы. Маалыматка ылайык, жакында аталган кызматтын кызматкерлери Ак Суу, Жетөгүз жана Ысык-Көл райондорунун аймактарында мыйзамсыз бак дарактарды кыюунун 5 фактысын аныктап, кыйылган 47 даана тяншан карагайын жана 3 даана теректи табышкан. Бардык аныкталган фактылар райондук ички иштер бөлүмдөрүндө катталып, келтирилген материалдык чыгымды аныктоо үчүн материалдар тиешелүү мамлекеттик органдарга өткөрүлүп берилди.
Каракол шаарындагы Бугу жана Макиш базарларынын кожоюну камалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Ал шаар тургундарынан түшкөн арыздын негизинде алдамчылыкка шектелип кармалган. Маалыматка караганда базарлардын кожоюну Рыскулов узак жылдардан бери сатуучулардан акча чогултуп, бирок алынган пайданын жалпы реалдуу жүгүртүлүшүн фискалдык органдардан жашырып келген. Мындан тышкары бир соода орунун бир нече адамга сатып, үстүнөн пайда көргөн аныкталган. Топтолгон материалдардын негизинде кылмыш иши козголуп, Рыскуловдун үй-жайына, базарларына тинтүү жүргөн. УКМК кармалган адамдан жабыркагандар болсо кайрылып коюуга чакырат. Каракол шаарында Түштүк Кореядан келген дарыгерлер делегациясы Ысык-Көл облусунун тургундарына бекер медициналык кызмат көрсөтүп жатат. Эки өлкө ортосундагы өкмөттөр аралык макулдашуунун алкагында уюштурулуп жаткан бул экинчи медициналык иш-чара. Облус тургундарына тажрыйбалуу адистерден сапаттуу медициналык жардам алууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ак халатчандардын курамында ар кандай адистиктеги жалпы 49 дарыгерлер бар. Түштүк Кореядан келген дарыгерлер тобу Ысык-Көл облусунун тургундарына акысыз медициналык кызмат көрсөтүп жатат. Курамында ар кандай адистиктеги 50ге жакын дарыгер медайым бар. Бейтаптарды кабыл алуу дагы 2 күнгө созулат. Корея Республикасынын Сеул шаарынын Асан деген больницасынын кызматкерлери келип, ушу биздин жарандарыбыздын ден соолугун текшерип, операцияларды дагы жасап жатышат. Бул ошо элчиликтин көмөгү менен жасалып жаткан иш-чара болду. Өзүлөрүнүн жабдууларын, дары-дармектерин алып келип, ушул биздин жарандарыбызга берип жатышат. Ушундай гуманитардык акциялар биз ошо эки өлкөнүн ортосундагы болгон мамилелерге чоң салым кошуп жатат деп ойлойм. У вас специалисты хорошие оборудование, поэтому наше население хотят именно к вам попасть. Жергиликтүүлөргө түзүлүп жаткан мындай мүмкүнчүлүк менен облус жетекчиси да таанышып, эки өлкө ортосундагы достукту чыңдоого өбүлгө болорун белгиледи. Бизде каалоочулар өтө көп. 3 күндө эми жетишкендер жетишип калат, жетишпегендер жетишпей калат. Бирок булардын мен кирип келатсам айтып атат, очередти сактап киргизсин деп суранышты да. Ошону мен көрөйүн, булар менен таанышайын, рахмат айтайын, ыраазычылык билдирейин деп келдим. Корея менен Кыргызстандын ортосунда достук мамиле өрчүп атат. Андан тышкары да бизнес мендер да келиптир, инвестиция кылабыз дегендер да бар экен. Абдан чоң нерсе болуп атат. Биздин Ысык-Көл областынын жашоочулар үчүн өтө чоң жакшы нерсе. Бейтаптарды толук кароодон өткөрүп, ошол эле учурда хирургиялык операцияларды жасоого да шарт түзүлдү. Муса Туюкбаев көзүнүн көрүүсү начарлап кайрылган. Операцияга даярданып жаткан бейтап мамлекеттин мындай камкордугуна ыраазы. 10 жылдан бери ушундай ооруп аткан. Аябай күчөп кетти, кийинчерээк анан кечөө текшерилген, бүгүн сразу операцияга жазышты. Ана азыр күтүп атам операцияны. Эки мамлекеттин ортосунда жакшы ынтымак ушундай болуп турса жакшы экен абдан. Мурунда келишчү экен, быйыл да келип ушу бир топ көп врач келиптир. Эл көп абдан. Аталган акция башталары менен биринчи күнүндө эле көрүнүүгө келген каалоочулардын саны 300гө жетти. Мында бейтаптар менен ыңгайлуу баарылашууну камсыздоо үчүн делегацияны котормочулар коштоп жүрөт. Чет өлкөлүк өмүр сакчылары дем алуу органдарынын оорулары, жүрөк кан тамыр, кулак мурун оорулары өңдүү бир катар дарт менен кайрылгандарды заманбап жабдыктар менен кароодон өткөрүп, тиешелүү дары-дармек менен камсыздашты. 안녕하세요. 저희는 서울 아산병원에서 Биз жалпы 10 багыттагы 49 дарыгер чогуу келип, бул жактагы жарандарга жардам берип жатабыз. Мында офтальмология, анын ичинде катаракта жана птоз хирургиясы, отолингология, кардиология, өпкө хирургиясы, педиатрия, акушердик жана гинекология, УЗИ, өпкөнүн рентгени багытында бейтаптарды көрүп жатабыз. Келген кишилер абдан көп болуп жатат. Алардын басымдуу бөлүгү көз оорусу менен кайрылып атышат. Биз ар бирине жекече мамиле кылып, ооруларын так аныктап бергенге аракет кылып жатабыз. Ушунча ишеним артып кайрылып келип аткан жарандар айыгып кетсе, биз үчүн да жакшы да. Бөйрөгүмдү көрсөтүп чыктым, аппараттарына салып, аябагандай мамилелери жакшы, сылык, тартиптүү калк экен. Чоң рахмат. Экинчи очередде азыр кардиологияда турам. Бул жерге киргенде ар бирибизди бирден волонтер ээрчитип алып, ар бир кабинетке, ар бир врачка алып барып көргөзүп атышты. Ар бирибизди мен боорум ооругандан келгем, боорумду УЗИге тартышты.
Андан кийин ар бир оорубузга жараша даже өзлөрүнүн дарысын да ала келишиптир. Бул жерде ушундай кичипейил менен тосуп алып, ар бир адамга ушундай жекече мамиле жасашат экен. Адамдардын баарын жакшы кабыл алып, жакшы көрүп атат. Мисалы үчүн мен жүрөгүм деп киргем. Келсем жүрөгүм жакшы деди, бирок көкүрөгүмдө бронхитим бар деди. Мына даже бекер дары берди. Эки өлкө ортосундагы макулдашуунун алкагындагы мындай медициналык колдоо республиканын аймагында экинчи ирет уюштурулууда. Өткөн жылы 86 дарыгер келип, Борбор калаадагы 1000ге жакын жаранга жардам көрсөткөн. Алдыда ушундай эле акысыз медициналык кызмат көрсөтүүнү Баткен жергесинде улантуу мерчемделүүдө. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Түндүк тиркемеси эми ар бир жарандын уюлдук телефонуна болушу керек. Анткени жыл өткөн сайын бардык кызматтардагы тейлөө санариптештирилет. Бул тиркеменин ичинде ар жарандын паспорту, айдоочулук күбөлүктөрү, нике кагаздары, балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү жана башка бардык өздүк документтеринин тактыгы санарипте сакталган. Система ишке киргенден баштап жарандарга да электрондук кызмат көрсөтүү жеңилдеди. Толугураак кийинки материал. Түндүк мобилдик тиркемесинде эми жарандардын бардык өздүгүн тастыктаган документтери болот. Башкача айтканда аларды санариптик колдонулат. Салык кызматына декларация, отчет тапшырылат. Электрондук документтерге кол коюп, юридикалык иштерди аткарат. Эң негизгиси күнүмдүк жашоодогу паспортту түндүк тиркемеси аркылуу бардык жакта пайдаланат. Баягы адамга жазылган штрафтар боюнча, унаанын штрафтары боюнча жанагы коопсуз шаар деп атпайбы, безопасный город. Ошактан түшкөн штрафтар боюнча дагы аякта маалымат көрсөтүлөт. Жанагы судебный задолженность, сотто катталган эмес, сотто карзы жок деген маалыматтарды дагы билсе болот ал жерден. Дагы баягы немеде нике күбөлүк, балдарыңыздардын жанагы туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү, паспортуңуздардын права, жана айдоочулук күбөлүк, сизге катталган баягы автоунаалардын тех паспорттарын көрсөңүздөр болот. Мунун баары ошонун баарына киргизсе болот, бирок ушунун баардыгын автоматташтырылган түрдө системага каттатыш керек мунун баарын. Мунун баарын каттатыш үчүн ошо тиешелүү органдарга барып, ошонун баарын каттатасыздар. Түндүк порталын колдонуу үчүн калкты тейлөө борборуна бир эле жолу барып, электрондук кол тамга алып, андан кийин справкаларды, документтерди үйдөн чыкпай эле ала аласыз. Мындан эң биринчиден жарандар убактыларын үнөндөшөт, экинчиден иш тез бүтөт. Бул эми паспорттун түп нускасын, айдоочулук күбөлүктү жана башка документтерди өзүң менен алып жүрүүнүн кереги жок дегенди билдирет. Ал үчүн түндүк мобилдик тиркемесин жүктөп алып, идентификациядан өтүш керек. Порталда жарандардын аты жөндөрүн жазганда эле базадан дароо бардык маалыматтар чыгат. Анда соцфондко же салык кызматына жиберип отурбай, өздүгүн тастыктагандар ошол жерде болот. Түндүк системасына азыр бардык мамлекеттик мекемелер кошулуп, ийгиликтүү иштеп баштады. Түндүк деген бул өзү негизи түндүк бул түндүк тутуму деп аталат кыргызча. Мамлекеттик жана муниципалдык баягы органдар менен баягы маалымат, справка алмашуу боюнча справка алганга болот. Баягы адамдарга жеңилдик, автоматташтырылган түрдө баягы справкаларды алганга болот. Түндүк тиркемеси азыркы учурда өзү 146 кызмат көрсөтүп жатат азыркы тапта. 146 кызмат көрсөтүп жатат. Ошонун ичинен азыр адамдарга, жарандарга керектүү справкалар. Мисалы ала кетсек, азыр көбүнчө баягы адамдын өзүнүн жашаган жеринен справка талап кылып атышат. Баягы үй бүлө тууралуу маалымат боюнча справка сурап жатышат. Каракол шаардык калкты тейлөө борборуна түндүк тиркемесин колдоном деп күн сайын 30га жакын жаран кайрылууда. Аларга аталган тейлөө борборундагы кызматкерлер тиешелүү колдоолорду көргөзүшүүдө. Түндүк тиркемеси жакшы жактары, плюстары аябай көп. Анткени жаран үйдө отуруп алып туруп эле көп справка маалымат ала алса болот. Мисалы электрондуктагы документтер кирди ошол түндүккө. Мисалы банкка бардыңар, паспортуңарды үйдө унутуп калдыңар. Приложение ачып туруп эле кызматкерге көрсөтсөңүз болот. Полностью юридикалык күч эметет, как и обычный паспорт. Эми бардык жарандар колдоруна көтөрүп жүргөн смартфондоруна түндүк мобилдик тиркемесин көчүрүп, өздөрүн тастыктаган документтеринин топтомдору колдорунда болот. Аны менен өзү тууралуу автоматтык түрдө маалымат бере алышат. Бул санариптик кызматтын жарандарга эң ыңгайлуусу.
Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Ысык Көл, маалымат кызмат үчүн. Айдоочулардын дарманын сынап, шаштысы менен шайын алган бул унааны кайра каттоо кызмат эле. Себеби кезек күтүп кеберситкен көрүнүш көңүлгө көк таштай тийип келген. Адамдын алын алып, абалын алсыраткан андай жат окуялардан эми арыла турган болуп калдык. Ал түмөн түйшүктү жеңилдеткен түндүк мобилдик тиркемеси. Тиркеме менен тикелей унааны кайра каттап алса болот. Түшүндүрмөсүн жана адистердин пикирин кабарчыбыз тизмектеп айтып берет. Унааны кайра каттоо калкты тейлөөдөгү эң көп кезек күтүүлөрдү пайда кылган кызмат көрсөтүү. Буга өлкөдөгү транспорт каражаттардын көптүгү жана аны кайра алып сатуулардын тынымсыз ишке ашырылып жатышы себеп. Ушул себептен эми Кыргыз Республикасынын жарандары түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу унаасын онлайн түрдө кайра каттай алышат. Бул мүмкүнчүлүк кайра каттоо процессин бир топ ыңгайлуу кылып, жарандардын убактысын үнөмдөйт. Сатуучу, алуучу транспорт каражатын каттоо учурунда биздин унаа мамлекеттик мекемесине келбей эле алыстан жумуштун отуруп алып телефонунда түндүк деген приложениеси болушу керек. Сатуучунуку да, алуучунуку да. Ошол түндүк программасы, түндүк приложениесинин негизинде транспорт каражатын каттап, же болбосо кайра каттоого мүмкүндүк берет да. Ал катташ үчүн бирок унааны унаа мамлекеттик мекемесине эң биринчи алып келип осмотр кылыш керек. Текшерүүдөн өткөндөн кийин анан каттап оплатасын төлөгөндөн кийин транспорт каражатын каттаган күбөлүгүн келип өзүлөрү келип алып кетишет и номердик белгисин келип алып кетишет. Каракол шаардык унаа мамлекеттик мекемесинде кардарларды кабыл алган кызматкерлердин 7-си ар бири күнүнө 50дөн ашык адамды тейлейт. Унааны сатып алып өзүнө каттаткысы келгендердин убактысын үнөмдөө үчүн жаңы ыкма былтыркы жылы пилоттук долбоор катары 1 жылдык мөөнөткө ишке киргизилген. Онлайн кайра каттоо долбоору ийгиликтүү ишке ашырылса, система үзгүлтүксүз ишке киргизилет. Пилоттук долбоорго ылайык эми жарандар РСК 24 тиркемесин жүктөп алып, ал аркылуу унааларын башка адамга каттай алат. Жаран автомобилин айдап келгенден кийин унаа мамлекеттик мекемесинен кароодон өтөт, визуалдык кароодон өтөт. Мына баардык вин код, транспорттун узилдеринин баары туура келиш керек. Ошол туура келип визуалдык кароодон өткөндөн кийин базага түшөт, АИС РТСке. АИС РТСке түшкөндөн 30 күндүк ошол 30 күнүн ичинде ошол базада турат. Ошол учурда транспорт каражатынын ээсинин жол эрежесинин кыймылын бузбагандыгы тууралуу штрафтары болбошу керек, арести болбошу керек, залогдо болбошу керек. Эгерде ошондой залогдо штрафтары бар болуп калган болсо, анда түндүк приложениесинен кайра перерегистрация же болбосо кайра каттоо өтө албай калат. Бирок шаардыктардын бул жаңы тиркеме тууралуу маалыматы жогоңдөнөт. Бүгүнкү күнгө чейин бир гана адам жеңилдетилген мүмкүнчүлүктү пайдаланып, аталган тиркемеге катталган. Өзүмдүн сатып алган автоунаамды оформить этүүгө келгем. Келгениме где-то бир сааттын убакыты болуп калды. Буюрса осмотрду өтүп, азыр очередь алып, талон менен кирип, оформлениебиз бүтөйүн деп калды. Онлайн каттоо боюнча эми жаңыдан угуп келатабыз. Эми буюрса алдыда жакшы бир платформалардын бири деп болот деп ойдобуз. Артыкчылыгы эми бияка келип очередь күтүүдөн күтпөй, үйдө отуруп, эгер эки жарандын тең түндүк приложение болсо, ошол түндүк приложениядан машинени сатып алып, сатууга мүмкүнчүлүк жаратканы жакшы болот деген ойдобуз. Каракол шаарында РГАга унаа каттоо бөлүмүнө келдик элек. Анан кирсек ичине эки эле сотрудник иштеп атат. Очередь аябай чоң, киши көп. Анан ушул маселени бир жеңил формасында бир чечсек кайрылуу болчу. Ошол түндүк маселеси электронный вариант азыр угуп атам. Ошол деле жакшы экен. Мисалы үчүн бияка келип очередь алып, талон алып, анан сотрудниктер мисалы үчүн эки эле сотрудник иштеп атат. Биз үйдөн отуруп эле каттатып койсок, ошол онлайн өтсөк, ошол деле жакшы дейм да. Бул президенттик администрациянын демилгеси. Санариптүү өнүктүрүү министрлиги менен бирге иштелип чыккан. Азырынча бир гана РСК банк платформасында гана ишке ашырылууда. Бул тиркемеде коопсуздук жагы да каралган. Алтынай Рыспай кызы, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Тайныс Көл маалымат жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан. Жетөгүз районунун Тилекмат айыл тургундарынын тилеги орундалды. Кыргыз өкмөтү менен бирге Акдил Ассанбил кайрымдуулук фонду аталган айылга мечит жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратын ачып пайдаланууга берди. Актөбө айыл аймагына караган Өрөндүн тургундарынын сүйүнүчү жана андагы салтанаттуу иш-чарага кабарчыбыз Салтанат Керимкул кызы жеринен барып таанышып кайтты.
Тилекмат айылынын тиричилиги жеңилдеп, тилеген тилектери орундалып турган кербези. Кыргыз өкмөтү менен кызматташкан Ас-Санабил кайрымдуулук фондунун каржылоосунда элетте 2 имарат ачылды. Анын бири медресеси менен чогуу мерчемделген мечит болуп саналат. Эмнегедир иш-чарага топтолгон эл арасынан эл өкүлдөрү дагы көзгө учурады. Ошо келип турганыбыз эле силер менен баарлашып турганыбыз эле жакшы. Жолугушканга чейин аман болгула, бир-эки сыйра кыдырып кеттик, көйгөйдү билебиз. Кудай буюрса социалдык немелер азайып бартат. Эми биз жанакы таза суу менен суга өтөбүзбү деп калдым. Талаптардын көп ошого болот алдыдагы 10-15 жылда. 2 жылдан бери ошо соцблокто мен да иш алып барам. Кандай гана өлкөбүздө кайсы жерде бала бакча ачылбасын, кайсы жерде китепкана болобу, мектеп болобу, ГСБ болобу, ФАП болобу, кандай соцобъект ачылса, ошо сүйүнгөн кубанычым ичиме батпай, абдан кандай десем, толкунданып чакырганыңыздарга да чоң рахмат. Ачылышка катышкандарды алкаган аймактын акими быйыл райондо 33 объектинин ачылышы күтүлүп жаткандыгын сүрөмөлөп сүйүнчүлөдү. Жакшылыкка катышкан жашоочулар мээнет менен ачылган мечит ыйман менен ынтымакты ырастайт дешет. Зарыл болгон үчүн салынып атат мечиттер берсе. Бул комплексный болуп ФАП менен чогуу салынып атпайбы? Болот, балдар окуп атат азыр. Медреседе окуп атат, 5 бала, 2 кыз окуп атат. Бирөөсү Ислам институтун бүтүп, Египетке кетти. Дагы окуусун уланткан. Кудайым буюрса келет ушулар. Келечекте өнөбүз өсөбүз, Кудай буюрса. Тиректүү Тилекмат айылында бүгүн 720 түтүн эл турат. Айыл ак халатчандарга муктаж. Мындан улам мечит менен бирге үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты дагы салынды. Эми төгөрөгүндөгү 4 айыл келип, ден соолугун текшертип, элетте эле эмделип турушса болот. Айтмакчы, айылдагылар аталган жай заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылгандыгын жактырышты. Азыркы Тилекмат айылында социалдык маселелерибиз толук чечилип калды деп атабыз. Ас-Санабил кайрымдуулук фондуна кайрылып, ушул көйгөйүбүздү чечип берип, азыр 22-жылы сентябрда башталды эле, Кудай буюрса ачылып, элибиз кубанып отурат бүгүнкү кечеде. Эми баарына ийгилик каалайм. Эми элеттегилер оорукана деп караколго каттабай койсо деле болот. Себеби ичинде ич доктуру да, тиш доктуру да бар. Бизге ушундай жаркыраган үй бүлөлүк дарыгерлер тобун куруп беришти. Мен кол астында бир стоматолог врач, 8 медсестрам, водительдерим, охранник жана кенже кызматкерлерибиз менен иштейбиз. Азыр бизге ушундай ыңгайлаштырып, жакшынакай салып берген здание, мен ойлойм, элдердин ден соолугун чыңдоо үчүн чоң пайдасын тийгизди. Эми көңүлдөнүп, жакшынакай иш жүргүзөбүзбү деген ойдобуз. Мустафа Сафар Рахма тибби фаллат. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жана ушул Тилекмат айылындагы комплекс. Бул объекттер бул сколибосуна биздики биринчи жолу эмес, башка дагы иш-чараларды сколибосун ишке ашырып келе жатабыз. Бирок бүгүнкү иш-чараларыбыз ушул элди өнүктүрүү десек болобу, бир ден соолукка байланыштуу. Ушундай объекттерди бүгүнкү күндө ачып элдин кызматына берип отурабыз. Айылга эң чоң кереги эле бул эмне дегенде баягы мурунку ГСБыбыз абдан кичинекей болгондуктан, где-то бир 50 квадратка чейинки здание болгондуктан, эски здание болгондуктан, аякка баягы 4 айылыбыздын эли ушул ГСБга келип көргөндүктөн чоң здание абдан чоң керек болуп, ушул здание түшкөнүнө чоң рахмат. Ушу Араб фондунан 150 квадрат метрдеги азыр ГСБ чыгып турат ушул жакта. 3000 калкы бар Тилекмат айылынын дагы бир тилеги бар. Ал таза суу. Отун олжо, суу кордук. Андыктан көйгөйүбүз көлөкөдө калбаса дешет. Салтанат Керимкул кызы, Нурдин Нурманбетов, Мадина Бакирова, Жети Өгүз районунан. Облус жетекчиси Эмилбек Абдыкадыров Ооган согушунун ардагерлеринин Ооганстандан чыгарылгандыгынын 35 жылдыгы менен куттуктады. Өз сөзүндө Эмилбек Абдыкадыров ардагерлерге тынчтык жана стабилдүүлүк үчүн күрөштө көрсөткөн эрдиктерин белгилеп, өсүп келе жаткан жаш муундарды мекенин сүйүүгө жана патриоттуулукка тарбиялоодогу ролун жана салымын, социалдык демилгелерин колдоону айтты. Теманы кабарчыбыз улантат. Бүгүн Каракул шаарында көкүрөгү орден жана медалга толгон советтик аскерлерди облустук өкүлчүлүктөн көрүүгө болот. Өз кезегинде алар бирдиктүү советтик кызыкчылык үчүн согуштук ааламатка аттанышкан. Баатырбек Элебесов ал кезде мезгилдин бир ачуу жылдары катары белгилейт. Көптөгөн досторун жоготуп, апааттуу күндөрдү баштан кечирген ардагер ал күндөрдү эстеп айтып берди. Биз барганда деген Афганистанда жашоочу жер болгон эмес эч качан. Палаткаларда жашаганбыз. Свет деген болгон эмес, ошолордун баарын тең биздин кыргыздын негизги май чырагы менен биз деген ошону күйгүзүп туруп ошо менен служба өткөрүп келгенбиз биз. Эми
айтсак албактар эмне биринчи башталганда көп балдар жаракат алды, көп балдар каза болду. Мына ушундай службага биз туш келип, ушинтип служба этип 1 жыл 9 ай кызматыбызды өткөзүп келдик. Афганистанда 10 жылга созулган бул согуш Афган элинин эркиндигин көздөгөн согуш болгон. Афганчылардын сөзү менен айтканда, ошол кезде бизди мезгил тандаган. Ал эми Жыргалбек Исабаев 19 жашында 10 күлүнүн бири ачыла элек кезде согушка барып мекенин коргоп келгендиги үчүн бүгүн сыйланууда. 1979 жылы ошо Афган согушу башталып калганда мен уже Капчыгай, Мореке, Казакстандын Капчыгай полкунда, аба күчтөрүнүн десантный полкунда служба этип аткам. Ошондо мен деген 19га чыгайын деп калган убак болчу. Ошондо деген Афганистанга орусча айтканда жылай дегенде, ошондо биз деген добровольец болуп буяка бардык. Ошондо бусурманский батальондо бизге бусурманский батальон деп ошондо деген жалаң Азиялык улутундагыларды чогулткан. Ошо менен анан Кабулга бардык. Кабулда деген революция болуп аткан как раз ошондо. Аминди штурмовать этип. Ошондо биз аэропортко барып түштүк, аэропортто алдык. Андан кийин анан согуштар башталды. Советтик аскерлердин Афганистандан чыгарылышына 35 жыл толгонун куттуктап, облус жетекчи дагы аларга сыйлыктарын тапшырып, сунуш пикирлерин биринчилерден болуп түздөн-түз аткарууга кепилдигин берди. Абдыкадыров ардагерлерге тынчтык жана стабилдүүлүк үчүн күрөштө көрсөткөн эрдиктерин белгилеп, ыраазычылык билдирип, коомдук турмуштагы өсүп келе жаткан жаш муундарды мекенин сүйүүгө жана патриоттуулукка тарбиялоодогу ролун жана салымын социалдык демилгелерди колдоону айтып, тынчтыкты жана эркиндикти коргоп, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө баа жеткис салым кошуп келе жаткандарга таазим этебиз деп белгиледи. Биздин мамлекеттин патриоту болуп, өзүңүздөр жапжаш кезиңиздерде Афган согушуна катышып, биздин мамлекетти коргоп, ал убакта өзүңүздөр СССР болчу. Ушундай кандуу согушка катышып, аман-эсен келгениңиздерди, бүгүнкү майрамыңыздарды мен чын жүрөктөн өзүмдүн Карамоклук өкүлү катары Көл областын сиздерди куттуктаймын. Майрамыңыздар куттуу болсун. Ошол кезде Афганистан СССР жана АКШнын ошондой эле коңшу мамлекеттердин ортосундагы курч геосаясий атаандашуу чөйрөсүнө айланган. Советтик жетекчилик Афганистанда өз позициясын бекемдөөнү көздөгөн. 1979 жылы киргизилген советтик жоокерлер 10 жыл бою Афганистандын аймагында жергиликтүү дагы тышкы күчтөр менен согуш майданында беттешип, от күйгөн аламаттуу күндөрдү өз баштарынан кечирип, мезгил сыноосун өткөзүшкөн. Мезгил тандаган жылдарды тарых өзү калыстап, турмуш өзү тазалап келет. Буга жүрөктө төбөлүк өчпөс болуп калган согуш миңдеген адамдардын көз жашы, кайгы муңдары күбө болуп келет. Талгат Токтомушев, Алтынбек Исаев, Ильич Касейинов, Атайын Ысыкөл жаңылыктар, кызмат үчүн. 15 февральда Оғанын жергесинен советтик армиянын чыгарылгандыгына туура 35 жыл толот. Тарыхтагы кара такка айланган бул күндү эскерүү иш-чаралары бардык район шаарларда уланууда. Эске салсак, өлкө аймагынан согушка 7000ден ашуун жоокер катышып, алардын 254 мекенине кайткан эмес. Ал эми бүгүнкү күндө Балыкчы шаарында 39 афган ардегери болсо, Тоң районунда 55 афган ардегери бар. Мындан туура 35 жыл мурун советтик жоокерлер Афганистандан толугу менен чыгып кеткен. Тарыхтагы кара такка айланган каргашалуу окуяны эскерүү иш-чарасы бүтүндөй республикада уланууда. Балыкчы шаарындагы курман болгон 14 афган жоокерин эскерүү максатында облустук деңгээлде волейбол боюнча мелдеш уюштурулган. Кечеден бери биздин Балыкчы шаарында өтүп жаткан турнир бүгүнкү күндө баарыбызды ошо Балыкчы шаарына 30 командадан ашык ошондой өзүнүн каалоолорун билгизгендер спортсмендер областтан жана Кочкор районунан келип бүгүнкү күндө өздөрүнүн чеберликтерин көрсөтүп турган кези. Оюн аябай жакшы болуп атат. Ошо уюштуруучуларга да чоң рахмат. Көп команда келиптир. Бүт айылдан, эки областтан, Кочкордон келиптир. Анан ошо Скул областынын бардык айылдарынан келиптир. Жакшы оюнун жүрүшү аябай жакшы болуп атат. Афган согушунда курман болгон жоокерлерди жана ардагерлерди эскерүү турнири быйыл 16-чы ирет өткөрүлүүдө. Облус аймагынан жана Нарын облусунан биригип 30 команда чогулган. Балыкчы шаарында 14төн ашык афган ардагерлери көзөтүп кетти. Биз ошо көзөтүп кеткен ардагерлерибизди
Биз эскерүү кечесинде жана унутпоо максатында дагы алардын жаркын элесин, алардын Афгандан кылган баатырлыгын унутпоо максатында дагы биз Афганистандан согушуп бизде кандай жүрөгүбүзгө так калса, биздин ардагерлерибиз дагы ошол биздин жүрөгүбүздө жаркын элестери так болуп кала берет. 10 жылга созулган апаттуу окуяны эскерүү иш-чарасы Тоң районунда дагы уланды. Афган согушунун ардагери Таалайбек Токталиевдин жаркын элесине арналып, волейбол боюнча мелдеш өткөрүлдү. Таалайбек Токталиев Аксай айылындагы волейбол командасын жетектеп, жаштарды аруак спортко үндөп, мекенчилдикке тарбиялап келген. Бул оюн бүгүнкү болуп жаткан волейбол оюнун өткөргөнүнүн себеби жолдошум спортсмен болчу. Райондук командаларда областка чейин ойноп жүргөн, келечекте жаштар үчүн көп нерселер ушу спорт жагын көтөрүүгө аракет кылган адам эле. Быйыл Афган жоокерлерин Афганистандан чыгарылгандыгынын 35 жылдыгы болуп атат. Ушул 35 жылдыкка да карата бир чети ушул өзүнүн жаштарды спортты көтөрөм деген демилгеси менин жүрөгүмө абдан орун алганда. Ушу Таалайбек биздин айылдын тургуну, ушу бизди ушу спортко, эмгекке тарбиялаган инсандардын бири эле мына 1,5 жыл болуп атат көзөтүп кеткенине. Ал кишинин жаткан жери жайлуу болсун. Ошо мына бүгүн ошо бир туугандары жерге үй бүлөсү эскерип ушу Таалайбектин волейбол боюнча эскерүү турнири өтүп жатат. 2,5 миллион афган эли каза тапкан кандуу согушта Тоң районунан согушка аттанган 4 жоокер мекенине кайткан эмес. Ал эми бул жылдар аралыгында 22 ардагер көз жумган. Учурда ардагерлер мамлекеттин камкордугуна муктаж. Аксай жергесинде өзүбүздүн куралдаш агабыз Токталиев Таалайбек байкебиздин жаркын элесине бүгүн волейбол оюну боюнча турнир өтүп атат. Ошентип эле байкебиз дагы ушул волейболду сүйгөн, спортту сүйгөн жаштарды сергек жашоого, спортко тарбиялап жүргөн байкелерибиздин бири эле. Жетекчиликтен суранып кетет элек Садыр Нуркожоевичтен ушул ветерандарга быйыл болобу ушундан ары жанагы пособиябызды көбөйтүп, балдардын жана эс алууга да бир курортторго үлгө сурадык эле. Эме бизди аткарып берет го деген тилектебиз. Миңдеген адамдын өмүрүн алган Оган согушунда кыргыз жоокерлери өздөрүнүн интернационалдык милдетин аткаруу үчүн 9 жылдан ашык кандуу согушта күн кечирген. Учурда Ысык көл облусу боюнча 480 афган согушунун ардагери болсо, Балыкчы шаарында 39, ал эми Тоң районунда 55 афган ардагери бар. Миргүл Жеңишова, Сталбек Саманчиев, Дания Ракунов, Мадина Бакирова, Ысык көл маалымат кызматы үчүн. Ал эми бул датага карата Кусейин Эсенгожоев атындагы Ысык көл облустук балдар жана жаштар китепканалык борборунда от болуп жанган Ооган апаты аталышында эскерүү өткөрүлдү. Иш-чарага Каракол шаарындагы номер 3 мектеп гимназия мектебинин окуучулары жана согуш ардагерлери чакырылган. Жолугушуу суроо жооп иретинде өтүп, дээрлик 10 жылга созулган апат туурасында кеңири маалыматтарды айтып беришти. Ага улай ардагерлерге жагымдуу маанай тартууланды. Ооган согушунун 35 жылдык маареке датасына атайын арнап биз деген азыр эскерүү кечесин өткөзүп жатабыз. От жанган Ооган согушу апаты аттуу ушундай эскерүү кече өтүп жатат. Бул биздин эскерүү кечеге азыркы биздин Каракол шаарынын тургундары, Ооган согушунун ардагерлери жана каармандары деп айтсам болот. Ушул биздин кечеге атайын ушу азыр өсүп келе жаткан жаш моундарга, келечек моундарга өзүнүн ошол согуш тууралуу айтып мындай бир баарлашуу өтүп жатат. Анткени деген азыр ушу жаштарга да ушул Ооган согушу, негизи согуш жөнүндө айтып туруш керек жаштарга. Ысык көл району боюнча шайырлар тапкычтар сынагы мектеп окуучуларынын арасында жыйынтыкталды. Акыркы калган 10 мектеп Тамчы айылындагы мектепке чогулуп, калыстардын сынынан өттү. Улуттук каада салт нарк населебизди көөнөртпөй сактоо максатында ар кандай оюн зооктор, театралдаштырылган көркөм чыгармалар көргөзүлдү. Татыктууларды тандаган таймаш өтө курч мүнөздө өтүп, калыстык менен калпыстыкка жол берилбей өткөнүн уюштуруучулар ишеним менен белгилешет.
Ысык Көл район Тамчы айылындагы мектепте Шайыр тапкычтар клубу ирим уюштурган сынак болуп өттү. Жалпы 10 мектептен келген окуучулар өз өнөрлөрүн көргөзүп, биринчилик үчүн таймашып, жашоодогу оң терс көрүнүштөрдү оюн зооктор аркылуу чагылдырып беришти. Улуттук нарк насил, үй бүлөлүк баалуулук, каада салт, руханий маданий дөөлөтүбүз ар бир чыгарманын өзөгүн түздү. Сынактын аймактык 3-чү туру өткөрүлдү. Райондогу 30 мектеп баардыгы катышып, окуучулардын жөндөмдүүлүктөрүн, көрүүчүлөрдүн сынына коюшту. Ал эми бүгүнкү күнү жеңүүчү аталгандар райондук деңгээлде өтүүчү сынакка жолдомо алышат. Ордо Нурдөөлөт ата тоонун катышуучулары алдын ала эле кыргыз элинин көөнөрбөс байлыгы болгон улуу мурастарыбызды жашоо турмушубузга жаңыртып калыптандырууга өбөлгө түзүп турганын залда отургандардын дүркүрөтө кол чабууларынан улам байкалып турду. 8-9-10 класстар биздин азыр өспүрүм окуучуларыбыз, өспүрүм жаштары ошолорго кичине бир тарбия таалим жагынан, анан баягы интеллектуалдуу жагынан өнүгүүсүнө, сөз чеберчилик жагынан өнүгүүсүнө, мындай шыктуулугунан, таланттуулук жактарынан мындай кичине чеберчилигин өнүктүрүү жагына ушундай иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Анан жалпы азыр ушу биздин область боюнча болгон 5 район жана 2 шаарыбызда ушул иш-чаралар өтүлүп жатат. Бул жерде биз окуучулардын чыгармачылыгын, шайырлыгын, талантын, тапкычтыгын көрө алдык. Мектеп окуучуларынын арасында дагы абдан жакшы таланттуу окуучулар бар экендигине күбө болдук. Абалтан кыргыз эли улуун урматтап, кичүүнү узааттап, кыз баланы кирдүү кол менен карматпай аздек тутуп, бешик терметкен энени аяр карап, эңкейген чал, эмгектеген баласын көздүн карегиндей сактап, чарчап чагалыкпасын деп алдын тосооттоп карап турган. Эми да мына ушул өңдүү асыл баалуулуктарды сактап калуу, улам кийинки муун урпактарга парыз деген таризде айтылган сөздөр айтып бүткүс сабак болуп калгандай. Бул демилге Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Мырзакуловичтин жана Ысык Көл району жана Ысык Көл облусунун ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн орун басары Айнура Жолдошбековнун демилгеси менен уюштурулуп жатат. Жогорку деңгээлде уюштурулду. Ысык Көл району боюнча 30 мектеп болсо, анын ичинен 10 мектептерден тандалып, мыкты, күчтүү деген командалар тандалып алынып, бүгүн 10 мектеп көрсөтө алды. Ар бир окуучу ушунчалык бир ачылбаган таланттарын көрсөтүшүп, ошол Кыргызстанда азыркы учурда ошол кийин Кыргызстандын керегине жараган ошол бир муун өсүп келатат деп айтсам болот. Өздөрүнүн өнөрүн ушунчалык жогорку деңгээлде көрсөтүштү. Ушул командалардын баардыгы абдан жогорку деңгээлде даярданыптыр. Бизге аябай жакты, баары эле абдан шайыр, тапкыч экен. Ошого чынында көзүм жетти. Биздин команда бирок Сарой айылы Ордо командасы 1-орунга ээ болду. 1-орунду алдык. Жана эми Акимдин кубогунан ошоктон да утабыз деген чоң үмүтүбүз бар. Сынакта жеңип чыккан топтор зор шыктануу менен кийинки өтө турган мелдештерге даярдыктын өтө жоопкерчиликтүү болорун жон терлери менен сезишип, бардык катышуучуларга ийгилик каалашты. Ал эми уюштуруучулар Калыстар тобунун мүчөлөрү ырасында эле ааламга жол айылдан башталаарына терең ишеним менен таланттуу, өнөрпоз окуучулардын көп экенине жогорку баа беришип, таразадай так, карагылдык акчырган калыстык менен баа берүүгө аракет көрүштү. Гүлжан Кыдыралиева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык Көл районунан. Акыл ойду талап кылган спорттун шахмат түрүнүн облустук деңгээлде таймаш башталды. Мелдеш өспүрүмдөр арасында уюштурулуп 2 күнгө созулат. Ага район шаарлардан келген жалпы 7 команда күч сынашып, 50 бала катышууда. Иш-чараны Ысык Көл облустук дене тарбия спорт башкармалыгы уюштурган. Ал эми оюнчуларга ардак грамоталар, кызыктыруучу сыйлыктар даярдалган. Өзгөчөлүгү мурда спорттун бул түрүнөн ийгилик жаратып жүргөн шахмат чеберлери бул оюнга катышпайт. Негизги максаты айыл жаштарын спортко тартууга багытталат. Уюштуруучулар тарабынан эртең бул окуучуларга тоок оюнунда эс алуу уюштурулат. Эске сала кетсек, ушул жылдын январь айында эле спорттун шахмат түрүнөн республикалык деңгээлде таймаш өтүп, облустан барган 14 мектеп окуучусу Азия оюндарына катышуу мүмкүнчүлүгүн алышкан. Биринчи этапта, анан экинчи этап райондун этап болгон. Ошо райондун этапта жеңүүчүлөр болгон командалар катышып атат. Ошо команданын составында ар бир командада 3 бала, 3 кыздан ойношот. Ошондо жалпысынан 7 команда күч сынашып, анан чемпиондор аныкталат. Анан бул турнирдин мааниси
ошол айыл жергесиндеги ушул жаш жеткинчектерди ошо спортко болгон кызыгуусун арттыруу, анан ошолорду кызыктыруу максатында ошо областтык башкармалык эртеңки күнү ушул жеңүүчү балдарды атайын бул кышкы эс алуу тоо ложабыз бар да, ошол жерге алып чыгып бир күндүк ошо тоо ложасына апарып келишет. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтомуна назар салдыңыздар. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.